Салам достор, кандайсыздар? Жаңы сайт старталды. Бул сайтка биз $9 салышыбыз керек. $9 салынды, VIP алынды. Эми VIP-ден заданиясын аткарабыз. Бул жерге кирип, бул жерди басабыз. Басып алдык. Заданияны аткардык. Эми Виздраф деген жерге кирип, акчаны чыгарсак болот. Адресте USDT TRC20 адресин Trustwallet-тен алатам. Мен Trustwallet колдоном дайым. Бул жерге коебуз дагы, бул жерге башында регистрация болуп атканда 6 цифрлы пароль коебуз, ошону коебуз. Коюп алгандан кийин конфирмду басабыз. Акчаны чыгарууга койдук. Эми финансы деген жерге кирип, ошол жерден көрсөк болот. 8:42 мүнөт өткөндө котордук. Trustwallet-ке. Азыр кирип көрөбүз. $2 түштү, азыр 613 болуп турат, бир равнать этебиз. Мынакей 615 болду. Бизге $2 келип түштү. $2 175 сом болот экен, 8:42 өткөндө. Бул сайттан да 8:42 өткөндө чыгаргам. Бул жака дагы 8:42 өткөндө түшүп келди. 1 мүнөттүн ичинде акчабыз түштү. Бул сайттан акча салып иштейбиз. Ошон үчүн риск бар. Мен $9 салып, дароо $2 чыгарып алдым. VIP $90 экен, күнүнө $23 иштесеңиздер болот. VIP $260, күнүнө $65 иштесеңиздер болот. VIP 4 $760, күнүнө $190 иштесеңиздер болот. VIP 5980, күнүнө $490 иштесеңиздер болот. Калган VIP-тер менен таанышып чыксаңыздар болот. Мен бул жерде риск кылып $9 гана салдым. $2 дароо чыгарып алдым. Риск бар достор. Андан кийин Тиан деген жерге кирип, кошумча реферал ссылка аркылуу иштесеңиздер болот. Бул жерден ссылкаңыздарды копирайт этип алып, эгер артыксыздардан адам чакырсаңыздар, биринчи линиядан 10, экинчи линиядан 5, үчүнчү линиядан 1% акча түшүп турат. Бул сайтка акчаны кантип салабыз? Бул депозит деген бөлүмгө киребиз. Кирип, ушул жерден ушул адрести копирайт этип алабыз. Trustwallet-ке барабыз, дагы отправить деген жерди басабыз. Бул жерге адрести коебуз. Азыр копирайт эткен. Бул жерге мисалы үчүн 9 сала турабыз, 9-ту жазып туруп, бул жерди басабыз. Анан акчаны салып алгандан кийин, анан бул жака келип, 1-2 мүнөт күтүп, анан бир равнать этсек, акчабыз түшөт. Түшкөндөн кийин VIP алып иштей беребиз. Риск бар достор. Мен бул сайтка $9 салып, $2 чыгарып алдым. Риск бар экенин унутпай иштесеңиздер болот. Кредит алып, же болбосо бирөөдөн карыз алып акча салышты сунуштабайм. Тынч болуңуздар.